Барыңыздарга салам. Жакында жаңы жыл. Жаңы жыл белектердин майрамы. Ал эми өтүп бараткан жыл барыбызга көптөгөн көйгөйлөрдү жана финансылык маселелерди жаратты. Ошондуктан дүкөндөн белек тандоодо, аны сатып алууда убакытты жана акчаны сарптаңыз. Бүгүн биз өз колуңуз менен жасай ала турган 5 белек жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе кеттик. Байпактан кар кишилерди жасоо. Жаңы жылга карата үйдү жасалгалоо өзгөчө рахат тартуулайт. Оюнчуктар кутучасы өз убактысын күтүп келишкен. Ал эми жаңы нерсе жасап көрсөкчү. Мисалы байпактан жасалган кооз үй жасалгалары, бир нече төйнөгүч жана эски топчулар. Мындай белекти жасоо үчүн видеолорго шилтеме бар, анан текстик көрсөткүчтөр бар. Балдар менен кышкы кол өнөрчүлүгү. Белектерди өз кол менен жасоо жагымдуу, анткени алар өз колуңуз менен жана каалоо менен жасалат. Ошондой эле кышында үй бүлөңүз менен бир дасторконго чогулуп, кооз, майрамдык иш аракеттерди жасоонун дагы бир себеби. Буга байланыштуу бир нече сонун идеялар бар. 3D открытка, карагай конустары жана кышкы фонарь. Эгерде сиз мындай белекти жасоо оор десеңиз, анда жаңылышасыз. Видеону көрүп, карап көрсөңүз болот. Кар менен тоголок шарик. Сүйкүмдүү фигуралар жана кар тартылган айнек оюнчуктар сөзсүз жаңы жылдык жомоктордун атрибуту болуп саналат. Ошондой эле бул сиз өз колуңуз менен жасай турган эң сонун сувенир жана жаңы жылдык белек. Кышкы каникулдун жагымдуу атрибуттарын түзмө-түз таштандыдан кантип жаратса болот? Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу айтып беребиз. Шам менен фото. Үй бүлөңүзгө жана досторуңузга бере турган ушунчалык оригиналдуу, кооз жана ошол эле учурда уникалдуу эмне бар? Келгиле, өз колуңуз менен сүрөтү бар шамды жасаганга аракет кылабыз. Анын үстүндө бул кыйын деле эмес. Видеонун астындагы шилтемеде бардык маалыматтар бар. Банкадагы жаңы жылдык балаты. Мен оюмча бүгүнкү тизмедеги эң кооз белек бул банкадагы жаңы жылдык балаты. Бизге керектүү жабдыктар: 2 кыска карагай бутагы, кайчы, термоклей, бош банка, шекер пудрасы, кооздук ленталар. Кантип ушунун баары сонун белек болуп же сувенир болуп калат, видеодон көрүңүз. Өтүп өткөн жыл ден соолугубузга жана жакындарыбызга көбүрөөк көңүл буруу керек экендигин бизге үйрөттү. Демек, жакындарыңызга жеке гигиеналык каражаттарды берсеңиз дагы жакшы болот. Антисептик, колгап, маска жана аларды жөн бербестен көрктүү кылып, кооз кылып ороп берсеңиз болот. Эң жакшы жери эң жөнөкөй кагаз менен деле ороп берсе болот. Муну кантип жасаш керек экендигин билгиңиз келсе, видеодон көрүңүз, шилтеме.
белектерди өз колуңуз менен жасаңыз. Үйдө олтуруп өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүз. Албетте, өз колуң менен жасай турган көптөгөн белектер бар. Биз болгону эң кызыктуусун жана оңойлорун тандап алдык. Эгерде буга чейин сизде ушундай белектерди жасоодо оңой лайфхактар болсо, анда комментарийге бөлүшүп кетиңиз. А биз болсо сиздер менен коштошобуз келе жаккан жаңы жылыңыздар менен. Аривидерчи, көрүшкөнчө.